Климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири Нарындын алыскы райондорунда да сезилген. 2 жылдык байкоолордун натыйжасында облустун башка аймактарына салыштырмалуу Акталада бул көрсөткүч көбүрөөк катталган. Натыйжада айрым жергиликтүү малчылар Айыл чарба консультациялык кызматтарынын ассоциациясы тарабынан тийиштүү жардам алышкан. Мен ушу аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн мал чарбасына зыян алып келет да сөзсүз түрдө. Себеби биз ушул долбоор менен 2 жылдан бери иштешип атабыз. Буга чейин быйылкы жылы 3-жыл болуп атат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү, кургакчылык боюнча биз 2 жолу ушу долбоордон жардам алдык. Себеби жардам ушул бизге арпалай, натуралай жардамдарды беришти. Биз ушу биринчи жылы көбүрөөк, экинчи жылы азыраак алдык. Себеби ошо кургакчылыктын деңгээли ошондой аныкталды. Себеби спутник аркылуу аныктап, гидрометтин немеси менен жыйынтыгы менен берет экен. Нарында мал чарбасын климаттын ар кандай терс жагдайларынан коргоо боюнча жаңы долбоор талкууланды. Долбоорду Айыл чарба консультациялык кызматынын ассоциациясы тарабынан демилгеленип, фермерлердин чыгымын азайтуу, ошондой эле малды камсыздандыруунун жаңы жолдору тууралуу сөз болду. Фермерлерге жардамы тийбей эле келатат. Буга бизде бир топ мисалдар бар. Мисалы үчүн ушу тектүү үрөн деп айыл чарбасында айтылып коет. Ушу тектүү үрөндөрдү алып берип, алдын алган үрөндөрдү, ошол тектүү үрөндөрдү алышты. Кээ бир жерлерде ошо мисалы үчүн ат башы, Акталаада ошо тоюттарды алышты. Ал эми ошо Жумгал, Нарындар, ушу Нарын райондору кандай десем, крематорий мисалы үчүн айыл чарбанын санитария жагына, ветеринария жагына басым жасашты. Климаттын өзгөрүүсү айыл чарба тармагында терс таасирин тийгизбей койгон жок. Маселен, кургакчылык, жаан-чачынын азайышы, аба ырайынын кескин өзгөрүшү жана тоют базасындагы кыйынчылыктар мал чарбасына түздөн-түз таасирин тийгизет. Мындан улам фермерлер үчүн малдын чыгымы, тоюттун кымбатташы жана кирешенин азайышы сыяктуу тобокелдиктерге дуушар болушууда. Чогулуштун максаты бул долбоор негизи 2023-жылдан баштап ишке ашырылып келе жатат. Ошол Нарын облусунда Нарын, Атбашы, Актала, Жумгал райондору камсыздандырылып келип жатат. Жана быйылкы жылы 26-жылы бир аз долбоордун подходу алмашты. Жана бул мурун эгер кургакчылыктан эле камсыздандыруу болсо, бунусунда дагы жаңы продукт кошулду. Бул узаккычтан камсыздандыруу. Аталган долбоор фермерлердин мал чарба менен алек болуусуна ыңгайлуу шарт түзүп, аларга финансылык колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Адистердин айтымында, камсыздандыруунун бул жаңы механизми малчылардын күтүлбөгөн чыгымдарын азайтып, алардын туруктуу киреше табуусуна жана айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк болуп бере алат. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдош Беков, Нарын жаңылыктары.